Assalamu alaikum рахматуллахи ва баракатух. Аллах Тааланын тынчтыгы, рахматы, берекеси сиздер менен болсун. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштап ушу куттуу орозо программасында кайрадан сиздер менен мен Рустам Молдобеков уулуңуздар болмокчу. Бүгүн биздин куттуу студиябыздын коноктору белгилүү элге эмгеги сиңип келаткан артисттердин имамы, имамдардын артиси, чыгармачыл, элге жакшы насааттар менен таанымал Борончу Кудайбергенов байкебиз болду. Ажеке, Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Орозоңор кабыл болсун. Жана жакында эле жаңы кызматка даярдалган көптөн бери ошол муфтиятта эмгеги сиңип келаткан Абдулазиз Ажы Чыныбеков Чүй облусунун казысы. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Эми учурашуу алуу сүннөткен, пайгамбар сам дайыма салам берген дейт. Элибиздерге ошо салам берип, каалоо тилектериңизди айтып алыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу кыргыз элим, Аллах субханаху тааля баарыңыздардын ушул ыйык Рамазан айында кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Буга чейин билип билбей кылган ката кемчилик күнөөлөрүңүздү болсо Аллах таалам кечирсин. Ушул ыйык Рамазан айында кандай ой тилек максаттарыңыздар болсо, кандай тилектериңиздер болсо, Аллах таалам ошонун баардыгына жеткизсин. Пайгамбарыбыз убада кылган ушул ыйык Рамазандагы фазилеттерге, берекеге, ажыр сыйлыктарга Аллах таалам баардыгыбызды ошого жеткизип насип кылсын. Ассаламу алейкум урматтуу кыргыз элим, ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Ыйык Рамазан айы кут болсун. Ушул айда тилектерибиз кабыл болсун. Ушул кармаган орозобузду кемчилиги менен Кудай ушул кабыл кылсын. Анткени пендебиз баары бир билип билбей кетирип алат экенбиз кемчиликтерди. Ошон үчүн напсибизге бир да секунд ушул ээ кылбай, бир өзүңө таянып, бир өзүңдөн гана суранабыз. Ошон үчүн жалпы элибизге да тынччылык, бакубатчылык, ыйык Рамазан айыңыздар кут болсун. Машалла, алгач элибиз менен учурашып алдык. Эми элибизге кызыктуу маек куруп берсек, алгач ушул орозодо кандай өтүп атат, эмне менен алек болуп атасыздар, кандай элибизге, динибизге кызмат кылып атасыздар, ошол жөнүндө кичине айтып берсеңиздер. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах, салату вассаламу аля расулиллах. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биринчиден ошо өзүмдү кичине тааныштыра кетсем, мен Чыныбеков Абдулазиз, ушу бир 20 күн боло элек Чүй облусунун казы кызматына жаңыдан дайындалып келдим. Буга чейин ушул казиятта, муфтиятта бөлүмдөрдө иштеп келгем. Кудайга шүгүр, Аллах таала ушул ислам динине Ханафи мазхаб Матурidi акыдын негизинде кызмат кылганга мүмкүнчүлүк берип жатат. Ушул мындан ары да Кудай таалам ушул канча өмүрүбүз калган болсо, ошол ошончо элибизге, жерибизге кызмат кылганга Аллах таалам өзү мүмкүнчүлүк насип этсин. Эми азыр ушул башыбызда ыйык Рамазан айы турат. Аллах таала ыйык Рамазан айдын ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убада кылган берекелеринен, пайдаларынан Аллах таала кур калтырбасын, толук ажыр сыйлыктар менен баарыбызды сыйласын. Ыйык Рамазан айы бул Аллах субханаху тааля Кур'ани Каримде ошо сиздер менен бизтерге ушул ай келгенде орозо кармагыла деп сиздер менен бизтерге парз кылган. Аллах таала Кур'ани Каримде айтат: "Кутиба алейкумус сиям кама кутиба алал лазина мин qablikum la'allakum tattaqun. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан. Худан линнас ва байинат." деп ушундай Аллах таала Бакара сүрөсүндө ушул аяттар менен сиздер менен бизтерге ыйык Рамазанда орозо тутууну парз кылган. Бул аяттын мааниси силерден мурда коомдорго кандай орозо кармоо парз кылган болсо, силерге дагы орозо кармоо парз кылынды дейт. Бул ыйык Рамазан айында бир эле Рамазан орозо кармоо эмес, балки бул айда ошол Аллах таала ыйык болгон Кур'ани Каримди түшүргөн өтө чоң улуу ай, ошол башка айлардын арасында эң улуу ай болуп эсептелинет. Аллах таала ошол ар бир ибадатты, ар бир амалды кылууда өзгөчө бир убакытка белгилеп койгон экен. Мисалы үчүн багымдат намазды ошол өзүнүн белгиленген убактысында окуш керек, андан башка убакытта окусаң ал каза болуп эсептелинип калат. Ошол эле сыяктуу ушул айлардын ичинен дагы Аллах таала ушул Рамазан айында орозо тутууну парз кылган. Башка айда биз башка 11 ай бою катары менен кармасак дагы орозону, бирок ушул Рамазан айындагыдай орозонун берекесине, пайдалуулугуна, сообуна жете албайбыз, урматтуу кыргыз элим. Ошол себептен бул ыйык Рамазан айда сиздер менен биздер ушул ар кандай жаман нерселерден, жаман ой ишек күмөндөрдөн алыс болуп, бардык дене мүчөбүз менен орозо кармап,
ушул ыйык Рамазан айында толугу менен Аллах Таала ыраазы боло тургандай, пайгамбарыбыз көргөзүп кеткендей орозо кармаганга аракет кылалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн берекелүү хадисинде мындай деп кеткен: "Ман сома иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambi." Кайсы бир адам иман келтирип, жана соон ахиреттен үмүт кылып, соон Алла Тааладан үмүт кылып орозо кармай турган болсо, буга чейинки күнөөлөрүнүн бардыгы кечирилет дейт. Анан бул жерде ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки шарт кылып атат. Ошо толук орозонун фазилетин толук алыш үчүн эки шарт кылды. Биринчиси иманан дейт, ошол иман келтирип дейт. Иман келтирип дегени бул орозону, бул менин мойнумда милдет, мен муну кармашым керек. Мен кандай абалда болбосом кармашым керек, кааласам да кармашым керек, каалабасам да кармашым керек деген бир жакшы ниет менен адам кармаш керек. Ушул толук мойнундагы милдетти сезип, анан азыр тилек каршы кээ бир адамдар жолтуруп каласың. Врачка барсам ушул ооруп жаттым элем, анан диета карма дедиле, как раз Рамазан айы келип калыптыр, ушундан пайдаланып диета кармап алайын дегендер бар. Же дагы башка ниеттер менен кармагандар бар. Орозо кармасаң балам сага баланча нерсе алып берем деп убаданын аркасынан кармагандар бар. Же да башка нерселердин аркасынан кармаган бар. Албетте мындай орозону Аллах Таалам кабыл кылат, баягы мойнундагы милдеттен кутулат. Бирок жана хадисте айтылып кеткен бүткүл күнөөлөрүн бага чейин күнөөнүн баары кечирилет деген фазилеттен ал адам кур калат. Жана башка ошол сыяктуу орозодо канча фазилет убада кылынган болсо, ошонун бардыгынан кур калынат. Дагы бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, орозо бул адам баласы үчүн калкан болот, аны сындырганга чейин деген да. Сындыруу деген эмне десе, ошол туура эмес ниеттер менен жана орозого деп эле ошол жебей ичпей эле отуруп алып, бирок калган бардык нерсенин күнөөнүн баары менен аралаша берсе, ал ошол орозосун кайра сындырган болуп эсептелип калат экен да, биздин шарият. Ошол себептен урматтуу элим, ушул ыйык Рамазан айыбызда уже мына тегинен ары ооп да кеттик. Ар жагында аз эле убакыт калды. Ошо буга чейин ката кемчиликтер болгон болсо Кудайым өзү кечирсин. Мындан ары калган күндөрдү өтө бир жакшы көңүл буруу менен, жакшы маанай менен, жакшы ниет менен ушул Рамазан аягына чейин кармап, аягына чейин чыгып алсак. Эми сиз азыр жаңы кызматка даярдалдыңыз да, анан эмне менен алек болуп атасыз деп айтканга дагы эле эрте болсо керек, бирок 17 күндөй болуп калды. Канча күн кызмат? 20 күндөй болуп калды. Азыр эми кабинетиңиз менен таанышып атасыз дегенде, же кандай уже же иш чаралар баштадыңызбы? Же баштап алдыңызбы? Ошол эми баягы кызмат, сен даярсыңбы, даяр эмессиңби, көнбөйсүңбү, андайды күтпөйт экен. Дайындалган күнү эле, эртеси күнү эле уже баягы областтык деңгээлде ар кайсы жерлерден тапшырма келип баштаган. Ошол эле биздин муфтиятыбыздан да тапшырмалар келип баштаган. Анын үстүнө сразу орозо да кирип келди. Орозого тиешелүү ар кандай кайрымдуулук иштерди аткаруу боюнча дагы ошо Азирети муфтийибизден да тапшырмалар болгон. Андан тышкары да ошол ведомство комиссиялар аралык тапшырмалар, ар кандай ошол областтагы диний көйгөйлөр менен күрөшүү боюнча дагы тапшырмалар болгон. Ошол негизинде азыр иштерди алып бара жатабыз. Азыр эң биринчиси ошол мен дайындалгандан кийин эле 1-3-4 күндөн кийин Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясы тарабынан ошол Чүй облустагы жайгашкан мечиттердин дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоону өтө элек мечиттерди каттоону өткөзгүлө деп тапшырма берилген. Ошол негизинде азыр бүт областагы ошол имамдарды чакырып, райондорду башкарган баш имам хатиптерди чакырып, ошолор менен кээ бир жерлеринде барып, ошол жерден таанышып, сүйлөшүп, мечитте каттоодо эмне көйгөйлөр болуп жатат, ошолор боюнча тапшырмаларды берип, анан кыскасы азыр биринчи ошол тапшырмалардын бири ошол областта ошол мечиттерибиз бар экен, каттоодон өтө элек. Ошолор каттоодон өткөзүү боюнча тапшырмаларды бергенбиз. Ошол негизинде Кудайга шүгүр, мына имамдар иштеп атат, аракет кылып жатышат, жүгүрүп атышат. Аллах Таалам алардын ушул кылган мечиттери үчүн, ушул дин үчүн кызматтарын Аллах Таалам кабыл кылсын. Ушул аягына чейин чыгып барды. Ушул областтагы бир дагы каттоодон өтө элек мечит калбаганга мен чоң бир үмүт кылам, ниет кылам. Андан тышкары ошол жана жогоруда айтып кеткендей, Азирети муфтийибиздин ушул буйругунун негизинде Рамазан айында ушул областта аз камсыз үй бүлөлөргө бир жанагындай Рамазан баштыкчылары деп коет, бир азык түлүк менен камсыз кылгыла деген ушундай тапшырма келген. Ошонун негизинде ошол областта бүт имамдарга тапшырма берип, ошонун аркасында Кудайга шүгүр, мурда ошо мына кечээ бир ошондой иш чарага катышып келдим. Ал жерде айтып атышат, мурда ошондой иш чараны уюштуруу үчүн арабтарга барып суранып жүрчү элек дейт. Азыр эми Кудайга шүгүр, өзүбүздүн элибизден эле уже аңсыздын бир ойгонуптур. Ошол бир ооз айтканда эле элдер келип эле, мына мен жөнөкөй эле адамдар, сыртынан андай деп туруп ойлойсуң, бирок
мен ушул элиме жериме кызмат кылайын деп канча эмне керек болсо деп мына Кудайга шүгүр ар бир райондо 50 үй бүлөгө, 100 үй бүлөгө, кечээ мисалы үчүн Аламиде районунда 100 үй бүлөгө ошондой Рамазан баштыкчалар таратылды. Андан тышкарыда башка райондордо да таратылып жатат. Жалпысынан мен точно эсептеген жокмун, бирок болжол менен бир область боюнча ушул бир жуманын ичинде бир 700-800 үй бүлөгө ушундай аз камсыз үй бүлөлөргө Рамазан баштыкчалар таратылды. Андан тышкары бүт Чүй облусунда көп, почти бир 90% мечитинде болсо керек, ооз ачуулар уюштурулуп жатат. Бүт ошол эле биздин эле жергиликтүү жигиттерибиздин демерчилиги менен Аллах Таалам ошолордун баардыгынан ыраазы болсун. Кайсы бир адам ошол Рамазан баштыкчасын тараткан болсо, же ифтар уюштурган болсо, же дагы бир кайрымдуулук иштерин жасаган болсо, Аллах Таалам ошолордун баардык дуаларын, тилектерин, максаттарын жеткизсин. Кандай ой максаттар болсо ошолорго жеткизсин. Аллах Таалам баардык ушул дин үчүн кызмат кылып жаткан баардык кыргыз жарандарынан Аллах Таалам ыраазы болсун. Амин, амин. Рахмат. Дамала жаңылык программасын көргөндөй болдук. Жакшы кененирээк маалымат бердиңиз. Алла ыраазы болсун. Мына президентибиз Садыр Нуркожоевич да кече Борбордук мечитке барып, ооз ачып, намаз окуп, жана элдерге ооз ачтырды. Жана ошол 20% адамдар, мындай бардар адамдар ошолорда кайрымдуулук кылса деп дагы чакыруу кылып кетти. Bundan ары деле элибиз президентибиздин сөзүн колдоп, буюрса дагы деле көп ооз ачтыруулар кылат деп, мына азыр сезон бүтө элек. Дагы ушундай чоң иштерге себепчи болуп калат деген ойдобуз. Ажекем, сиз деле ошо динге, элге кызмат кылып келатасыз. Ушундай барган жериңизде дават кыласыз. Ошол чыгармачылыктарыңыз менен азыр эмне менен алек болуп атасыз? Калганын коюп манасты айт дегенде бүгүн орозо жөнүндө сүйлөшө эле, мына чыгармачылыкта сүйлөшүп эле жүрөбүз. Боякта таксырдын азыр бир сөзү ойлонуп калдым. Мен бир жолу Баткенге бир даватка барып калсам, өзүм 2-3 күн кыдырып жүрүп, келгиле мен кечинде баян айтып берем деп неме кылсам, Кудайыма шүгүр, аябай мечит толтура калып киши келген да. Эми биз баягы 30 жыл бою маймыл болуп жүрүп кичине элге таанылып алганбыз да. Эмнени айтат болду экен деген ой менен келишкен да. Анан ошондо ошол жердин имам минтип айтты эле да. Ушу силерге окшогон жигиттер дават кылган болсо жакшы болот, себеби дегенде мен канча жолу чакырып атып бир кишини көрсөттү да, такыр мечитке кире салбай койгом деген да. Анан эми бүгүн сен келсең келтир депчи. Эми ушул көнүп калдым, буюрса мындан келип баштайт деп айткан да. Мен ошол эсимде калып калган да. Ошон үчүн айткым келет да. Мечитти айланып өткөн бир туугандарыбыз көп да. Ошонун ичине кирип, баягы ошол жерден илимдүү жигиттер дагы дават кылса, жакшы сөздөрдү укса, жүрөктөрү ачылып дегендей ойгонуп, таасирленип, жакшы турбайбы деп жүрөгү эс алып, ошого бир себепкер боло тургандай, анан муктаж болгон адамдар дагы көп. Ошол себептен айыл жергеслерине барып ооз ачтырсаңыздар, соогу көп болот болуш керек деп ойлойм. Анткени бул жерде Бишкектеги мечитте ооз ачтырып атканда, ооз ачып аткан адам өзү негизи муктаж болсо, ошол рахаттануу менен ооз ачып, чын ниети менен ыраазы болуп, ооз ачтырып аткан кишиге чын ниети менен бата кылат. Ал эми бул жакта ооз ачтырып атканда адат кылып алган адамдар да көп экен. Жөн ужин кылып алгандар көп экен да. Мечиттерде барат деле, ошол жерден эле бүгүн тияктан ооз ачайлы, тияктан ооз ачайлы деп эле ал жерге ооз ачтырып аткан адамга деле баягы омин деп коюп эле кетебиз, ал кандай эме менен ниет менен бата кылып атат дегендей да. Ошон үчүн байларга ооз ачтырып, курсагы токтор эле бири-бирин чакырып алып эле ооз ачтырмай адатка айланып, аны атаанда ошого айланып баштады. Мен кой союп тигил ооз ачтырган экен, досум менин керек болсо мен ошол эле 10 чакты эле жигитке мен тай союп туруп ооз ачтырып коем дегендер башталды да былтыр. Бул кайра өзүңүздөргө ысырапкерчилик менен күнөө топтогондун ордуна андан көрө муктаж болгон бир туугандарыбызга ооз ачтырсаңыздар, ошол акыретке дагы сооп, өзүңүздөргө дагы, алардын дагы ушул жерде болуп турган учурдагы абалына дагы чоң жардам кылган болосуздар деп ойлойм. Ошон үчүн орозо учурунда ушул нерселердин баарын толук пайдаланып алалы, жакшы кылган иштерибиз менен атаандашалы. Орозону учурунда бул руханий, анан кийин физический, бул таксыр айткандай,
орозону эл катары кармап коеюнчу деп кармап койгондор бар. Мода кылып орозо кармап алгандар бар. Ниет башка жака кетип калды да. Анан кийин ден соолугума деп кармап койгондор бар. Анда сен жөн эле ачка эле болгон эле же диета кармагандан эле бир эмесин бөлүгү болуп калды да. Орозону милдет катары деп билимдүүлөр айтып атат. Милдет катары берилип аткандан кийин бул орозодогу соопту Алла өзү убада кылган экен, таксыр. Мен берем мемди, аны эч ким билбейт деген экен. Сооптордун канча экенин мен берем деген экен. Ошон үчүн ар бир күн өтүп аткан күн мына билинбей бүгүн 17-16 күн өтүп кетти. Орозо эмне болуп өтүп кеткен? Негизи убакыт шаарда аябай тез өтөт. Анткени көп информация көп, ар нерсеге алаксый бересиң, бирок орозо учурунда убакыт токтош керек эле го. Мисалы да, анткени себеби напсиң тыйып, баягы башка нерсеге алаксыбай, айыл жергесине барып калсаң, кичине убакыт токтоп турган сыяктуу сезилет. Эртең менен турасың, шашпай басасың, малды жайлап коюп, бирөө менен жарым саат сүйлөшөсүң, кайра да бирөө 1 саат сүйлөшөсүң. Убакыт шашпай эле өтүп атат. Шаарга келсең эле эртең менен тура калсаң түш болуп калды, түштө кеч болуп калды дегендей эле. Убакыттын дагы берекеси кетип аткан сыңарындай, ошон үчүн пайдаланып калалы достор деп айтмакчымын. Бул кимдир бирөөлөр орозону мен үчүн кармап койбойсуңбу деп тамаша кылып орозону дагы эми мен кийин шарт болгондо кармап коем да деп. Анан мен жакында эле бир досум орозо кармайм деп, мен эми чыдайм, мен спокойно эле кармап коем деп атты эле. Азыр орозо кармабай калды. Анткени ооруп калды да. Орозонун алдында ооруп калды. Мен кечээ күнү мына куттуу студияда отурабыз, мен айтайын. Шуну башкаларга да үлгү болсун үчүн айтып атам да. Мен кечээ күнү ага айттым. Биз бардык нерсени Кудайдан дебей, менден деп алып, пендеге Алла ырыскыны берип койсо менден деп алабыз го. Мен минтип жөн эле кармап коем дедиң эле, көрдүңбү, сен жөн эле кармап кое албайсың. Алла буйруган болсо кармайсың. Сен эми болду. Орозо бүткөнчө алдыга оорун дары жазып берип коюптур да, көпкө чейинчи. Аны ичип туруш керек экен 3 маал. Алла буйрубады, сен кармай алган жоксуң. Сен айтпадың беле, мен жөн эле кармап коем деп. Жок, Алла баягы мен учур келгенде намаз окуп коем дейт го. Жок, эми сени Алла өзүнө жакындатса намаз окуйсуң. Болбосо окубайсың. Кийин ошон үчүн сага ушундай шарт берип аткандан кийин, жеңилдик берип аткандан кийин ошону кармап калганга аракет кылышыбыз керек. Ошондон сооп алганга бүтүндөй орозо учурунда напси ушул бир эле физически ден соолугуңду эле, ушул ачка болгонуңду эле ошо милдет кылбай, Алланын берген ырыскысы менен кенен жашап атканбыз да биз мурда. Каалаган убакытта тамак иче беребиз, каалаган убакытта суу иче беребиз, бирок Алла берип аткан ырыскысын тартипке салып койду го мына. Анык экен го. Ошол экен го. Эртең менен токтотосуң дагы, кечинде ачасың деди. Анан кечинде баары чогулуп алып, анан кийин солдаттар тизилип туруп алып бир команданы күтүп аткан сыңарындай баарыбыз алаканды жайып отуруп алып, анан кийин азыр айтат, анан кийин буюрса азыр баштайбыз. Эчтекесин даам татып неме ала албайбыз, себеби биздики эмес, ээсинин улук сааты менен сен берген ырыскы менен роза чатабыз дейсиз. Ошон үчүн ошого шүгүр кылсын. Бир нерсе пияз бул жылы жакшы өссө, эмдиги жылы өспөй калат. Дайым эмдиги жылы өсө бербей десе, Алла ырыскы кимден экенин билсин дейт да. Тартып берип, антпесе пенде унутуп кала беребиз да. Бардык нерсени өзүбүз таптым, мен сатып келдим деп эле ушинтип беребиз го. Ошон үчүн ээси аба дем алып аткан абабызды ушул сүйлөп аткан сөзүбүздөн баштап бизге берген ушул аманат кылып берген ушул өмүрүбүз, ден соолугубуз, баардык нерсе бир жалгыз ушул Кудайдыкы. Ошон үчүн таухидти кармап, жалгыз Кудайдан деп түшүнүп, ошого аракет кылалы, жараткандын өзүнө сыйыналы, жаратылган нерсеге сыйынбайлы. Мен азыр түшүнүктүү болсун деп тамаша жол менен да салып атам. Мисалы астыңа мышык өтүп кетсе, жамандык болот деп ошентип айтат го. Анан мышык өзү негизи динде бейиштик жаныбар деп айтылат экен да, мышык жакшы жаныбар экен да, мисалычы. Анан Кудай Таала ушунча ырыскы берип атса, дейт, берип атса, сен ошону бир мышыкка теңеп койдуң дейт. Ырыскыны сен тагдырыңды өзгөртүп койчу мышыкпы? Сенин жашооңду астыңан өтүп кетсе эле мышык бузуп кое береби?
Эмне үчүн мышык? Ит өтүп кетсе эмне болот? Башка деле жаныбарлар өтүп атпайбы? Анан мышык өтүп кетсе токтоп калгандан кийин бул ошо ширк маселеси болуп атат да. Кудайдын өзүнө гана таянып, өзүн гана түшүнүп, жүрөгүбүзгө өзүн гана кабыл алганга аракет кылалы. Аллага миң мертебе шүгүр дейли, ушул орозонун өзүн бизге жеткирип, мына ошону кармап ушинтип отурганыбызга. Элибизге ушул орозодо көп тынччылыкты, токчулукту каалаймын. Анан баягы өзүмдүн жолум менен тамашалагым келип кетти. Тиги бирөө орозо кармап атыптыр да, анан азан айтып калса, түшкү пешин намазында азан айтып калса эле, азанды угуп отурган эле суун ичип батагып туруп эле оозун ачып ийиптир да. Эй, мына кызык го сен, эмне болду? Эмне ооз ачып жүрдүң десе, азан айтпадыбы дептир да. Жок, азан айткан жок. Ал шамдан кийин ачышың керек десе, анда берким коет дейт. И мына азан деле шамдагы азанга окшош экен эди го. Ансандай орозо кармаардан мурда орозо кандай пайда алып келет, кандай соо алып келет экенин түшүнүп алганыбыз да жакшы. Себеби ошентип эле бир нерсени күтүп эле иши кылып, кайсы убакта азан айтса ооз ачып эле иши кылып бир милдетин аткарып атат окшоймун. Эл катары дей бербей, жүрөгүбүздү ошол нерсеге ачалы деген бир жакшы ниет айткым келет да. Ассаламу алейкум. Медреседе бир кызмат кылып жүргөн Абдулхамид деген байкеде бир медресеге барып балдарга тамашалап аткан. Бүгүн мен эрте жаптым эле, эрте ачып берейинби деп же оозумду ашабы кандай. Ажикенин жакшы сунуш болду деп ойлойм. Мына сиз Чүй облусунун казысы катары Ажике Бишкекте эми курсагы токтор көп. Айылдарга өз жергесине барып ооз ачтырса дейт да. Анан ошол айылдарга барып ооз ачтырам десе, сиздердин казыятка барып кайрылса болот да. Адреси, дареги. Сиз эми кайсы айылды табып бересиз да өзүңүз? Ооба. Ошо борончу байкебиз жакшы нерсени айтып кетти. Жана мен жогоруда айтып кеткен ошо Азирети муфтиевичтин буйругу именно ошого негизделген. Ошол ар бир мечитте баягы ифтар кылдырам деп, ооз ачтырам деп демөүчүлөр келе берет экен да. Анан эми албай мечитке келип туура эми ооз ачып кете беришет адамдар, бирок баягыдай аз камсыз үй бүлөлөр, кичинекей балдар менен мечитке же бара албайт. Көбүнчө бизде билесиздер эми баягыдай ушундай бир калктын бир катмары бар, баягыдай жалгыз жесир аялдар, 4-5 баласы менен, келиндер. Алар эми ал балдар менен мечитке бара албайт экен, антип ооз ачкангач, ошону адамдар ушул ыйык Рамазанда да бир ошолорго жардам болсун деп Азирети муфтиибиз ошол мечитке ооз ачтырам деп келгендерге атайын ошол бир түшүндүрүү айтып, ошол мечитке ооз ачтыргандар көп болуп атат. Андан көрө сен ошол демөөрчүлүгүңдү ошол жанагындай аз камсыз үй бүлөлөргө бир жумшубайсың деп ушундай түшүндүрүү иштен жүргүзгүлө деп Азирети муфтиибиздин дагы буйругу ушундай болгон. Азыр ушул борончу байкебиздин айткан сөзүнө да дал келип атат да. Ошонун негизинде эми дагы ошол ким ооз ачырам деген болсо, албетте баягы борбордук мечиттерде, жолдун боюнда чоң мечиттерде демөөрчүлөр табыла берет экен. Анан баягыдай айылдын чет жактарындагы мечиттерде андай демөөрчү болбой калат экен. Ашып кетсе 1-2 эле жол болуп калат экен дагы. Мечит көп баягы каралбай калат экен да. Ошол себептен ким демөөрчү болом десе, ошол кааласаңыздар ошол Чүй облусунун мусулмандар казыятына келип кайрылсаңыздар болот. Болбосо ошол ар бир райондо баш имам хатиптер бар, же болбосо ошол айылга эле любой айылдын мечитине барып эле ошол жерге барып туруп эле ооз ачыруу уюштурайын десеңиздер, имамдар жок дебейт. Кечээ эле мисалы үчүн Кудайга шүгүр Панфилов районуна барып келдик ооз ачарга. Ошол Панфилов районунун Кайынды шаарында бир мечит бар экен. Ошол Кайынды шаарында чоңойгон жигит экен, бир байке. Ошол өзү негизи шаарда турат экен, бирок ошол мечитиме, ошол жериме бир ооз ачырайын, бир соопту ойноп атайын Бишкектен барып ошол жерге кече канча 300-400 адам ооз ачырды да ошол жерденчи. Өтө чоң. Анан ошол жерде жергиликтүүлөр айтып атат, мындай ооз ачарды ошол уюштурулбайт дейт биздечи. Бул байке былтыр бир жолу уюштурган экен, быйыл уюштурду, башка кандай эч ким деле келбейт дейт да. Ошол сыяктуу ким эми биякта Бишкектен ушу борборго жакын жерлерде мечиттерге очередь жетпей калган болсо, ал албетте ошол айыл жактарга барып ошондой баягыдай демөөрчүлөр аз болуп аткан мечиттерге барып ооз ачтырса, сооп экөөнүкү бирдей эле болот. Бияктын сообу көп, тияктыкы аз деген эмес. Балким даже Аллах Таала ошол ниетине, максатына жараша ошол алыс жерлердеги мечитке барып ооз ачтырса, ошо барган кадамы үчүн дагы өзүнчө бир соопторду берип, дагы көбүрөөк сооп берет деген үмүттөбүз. Ошол себептен ушул кыргыз элибиздин чыгаан жигиттерине, ушул элибизге жерге кызмат кылабыз деген жигиттерге мына орозо айында аз калды. Ушул акция айы деп айтсак болот, мындайча айтканда соопту миллиондоп жыйнап алганга ошол ким кааласа, ошол айылдагы мечиттерге барып имамдарына жолугуп ооз ачып уюштурса болот.
Андан тышкары азыр мына бизде Кудайга шүгүр Рамазан айында ушундай кайрымдуулук иштер аябай көп болуп атат. Албетте Рамазан айында кайрымдуулук кылса бул 10 эселеп, 100 эселеп көбөйөт. Бирок башка айларда дагы ушул кайрымдуулукту тыштап койбой улантып берсек өтө жакшы болот. Азыр мисалы Рамазан айында канча аз камсыз үй бүлөлөргө азык түлүктөр берилген болсо, башка кийинки айларда дагы ошондой эле каралашып, ошондой бир айда бир жок дегенде ошол райондо айылда аз камсыз үй бүлөлөргө бир продукты кылып же квартальный кылып 3 айда бир берип турса дагы бул да өтө чоң бир жакшылык болот, өтө чоң сооп болот. Аллах Таала ошол Рамазан айында кандай сооп берген болсо, башка айларда да ошондой сооп берет деген үмүттөбүз. Биздин эми кыргыз элибизде имамдаргачы айлык төлөнбөйт. Анан мотивация катары сиз деле кинода имам болуп ойногонсуз. Анан Чүй облусунун губернаторунун кеңешчиси болдуңуз. Анан сиз деле азыр имамдардын акыбалы менен таанышып атасыз. Мен эми Түркияда 6 ай жүрдүк. Имамдарга аякта имам болушту адамдар мечтать этет экен да. Себеби айлыктары жакшы, жол киреси бекер, үй менен эми бар камсыздап болгон экен Режеп Тайып Эрдоган мырза. Ошон үчүн имам болуш аерде мечтать эткен. А бизде имам болуштан кээде качат. Же имамдардын билим деңгээли төмөн. Ошол имамдарга эми кээбилер ошол колунда барлар машина подарить этип коюп атат. Анан ушул имамдарга бир мотивация катары эмне кеңештер берет элеңиздер? Эми бул айлык маселесин негизи көптөн бери көтөрүп келатат. Анан баягы мындан бир нече жыл мурун ошол иман фонду аркылуу мечиттер каттоодон өткөн имамдарга ошо стипендия катары кичине 1 жыл, 2 жылдай кичине бир жардам берилип турган. Кийин ал тилекке каршы токтоп калган, бирок баягы адамдын ички дүйнөсү ошол бир акча алып баштагандай тутуп баштайт экен да. Ага чейин ошол имамдар баардыгы Алла ыраазычылыгы үчүн эле унчукка иштеп келген да, анан бир аз жем жеп калгандан кийин кайра саман жегизи келбей калат экен да, күнөөгө чөп жегизи келбейчи. Кайра ошол мен да ошо жаңы дайындалганда ошол 1-2 райондорго кыдырып барсам ошол теманы да козгошкон, ошол айлык болсо жакшы болот эле депчи. Анан эми албетте айлык болсо жакшы болот. Албетте бул сөзсүз боло турган нерсе, Кудай буйрса үмүт кылам, Аллах Таала бул жагын өзү чечип берет депчи. Бирок учурда азыр ал проекттер, пландар ошол өкмөт жагынан да каралып атат, Кудай буйрса болуп калат деген үмүттөбүз. Бирок биз ошол именно молдолор, дин жаатында кызмат кылган адамдар эң башында ушул келгенибизде эч бир айлык жок эле кызматка келгенбиз. Эң сапардын башына кайтсак, булактын башына келсек, эч кимибиз андай ошол жерден айлык алайын, акча табайын деген ниетте жок. Аллах Таала ыраазычылыгы үчүн кызмат кылалы деп келгенбиз. Ырыскы Алланын колунда, Аллах Таала Раззак. Кандай болгон учурда дагы айлык аласыңбы, албайсыңбы? Ошол бир айда бир 3 бөлкө нан жей турган болсоң, ал айлыгың бар болсо да жок болсо да Аллах Таала ушул 3 бөлкө нанды астына коюп берет, баары жейсиң. Ошол себептен эми ошол мен имамдарга айрылып кетсек эле ошол дин жаатына кызмат кылып жаткан адамдарга ниеттерибизди Аллах Таала ыраазычылыгы үчүн, Алла үчүн, дин үчүн, эл үчүн деп кызмат кыла берсек, ырыскы жагын Аллах Таала өзү чечип бере берет. Ошол эң башында кандай ниет менен келген болсок, эң башында баарыбыз эле ушул дин кызматка келгенде бир айлыкты ойлоп да келген эмеспиз да, чынын айткандачы. Бирок кийинки бир адамдын баягы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис сахабалар айтат го, биз ушул жихадтан чарчаган жокпуз, бир гана ниетибизди жаңылап атып чарчадык депчи. Ошол сыяктуу бул ниетти жаңылап туруш кыйын экен да. Ошого байланыштуу баардыгыбыз ошо ниеттерибиз кайрадан жаңылап, ушул дин үчүн, эл үчүн кызмат кыла берейин. Ошол жердеги айрымдагы ошол мечитте элдер көбөйсүн, ошол жерде өсүп аткан жаш балдар дин менен чоңойсун, ата энеге кызмат кылганды үйрөнүп чоңойсун, бир туугандар менен мамиле кылганды үйрөнүп чоңойсун, кошуна колоң менен мамиле кылганды үйрөнүп чоңойсун деп жакшы менталитетти, мусулманчылык менталитетти ошол жерге үйрөтүп, ошондой жакшы ниеттер менен кызмат кыла берели деп ушул нерсе чакырып кетет элем мен. Мен азыр ушул сөзгө кошумча катары айтып коеюн мен дагы оюмду да. Биз тамашалап мынтип коебуз го, артисттер менен молдолорду эл багууга милдеттүү депчи. Себеби элдик адамдар деген мааниде айтылган сөз да, бул тамашасы менен. Бирок ойлонуп көрүш керек да, бул элчи өзү тиги касса ойносо, же бирдеке ойносо 5000 сом ага не жалко. Анан кийин айылда молдо бирдеке болуп калса дем салып кой, же нике окуп кой, же бирдеке десе, ошого мынча бердик деп анан бир берип койгон көйнөгү менен бир айланып жүргөн бир чапанын берип койсо, ошону сөз кылышып, баягы биздин деңгээлибиз өспөй атат да. Себеби дегенде, эл үчүн кызмат кылып аткан, мисалы молдокелер, таксырлар, анын бул жашоодогу өзүнүн турмушу бар.
Ал мукташ болуп күндө үйүнө барса келинчеги беймаза болуп пул жок, тиги жок, нан жок, же тиги жок деп турса кантип анан барып кызмат кылат мисалычы. Ошон үчүн ошол Түркиядагыдай эле шарт түзүп берилиш керек өзү негизи. Болбосо эл өзү биздин жанагы бир баягы мындай деген сөз бар го. Айыл улам четинен кийин өлө берсе, аны бир молдо көмүп коет. Бир молдо өлүп калса айыл чогулуп келип көмө албайт деп коет го. Илими жок. Шартын, тартибин билбейт, кантип Алланын алдына узатып коюшту. Демек биздин айылга ушул жигит бекитилгенден кийин, демек ушул жигиттин үйүн камсыз кылып койганга биз бүтүндөй эл милдеттүүбүз деп эсептеш керек. Ошон үчүн Дуңгандарда мисалы той болуп калса, болбосо шаан шөкөтү жок эле бир эле эмеси менен никени окуп эле 1 саат тамагын жасап келип эле ичип, анан кийин баары келеткен дагы айыл боюнча келип туруп ошо 100 сомдон, 200 сомдон берип коюп кетип калышат экен. Ушул эле тартипти алып көрөлү мисалы. Буга элдердин өзүнүн эмеси деңгээли жетиш керек да. Айылда 2000-3000 киши жашайбы? 50 сомдон, 100 сомдон эчтеке болбойт. Бир сигарет да жетпейт керек болсо мисалы да. Ай сайын эме катары таштап туруш керек, молдокенин айлыгы болуш керек. Алда эгин айдайт, жер айдайт, алда мал багат, ал малына чөп керек. Анан өзүнүн оокатын кылып алып кетсе, аны баары жаман көрүшөт. Тиги эме болуп атат, бир балабыз митип алып сыркоолоп калыптыр, же митип койсо дем салып койчу десе, мен могу бүтүп алайын могу жумушумду, азыр же могу сууну чыгарып алайын десе, ушундай да анан молда ушундай да деп жаман көрүшөт андачы. Анан молда баарына милдеттүү эмес да ошон үчүн. Эгер милдеттеме кылган болсо, демек молдонун акысын бериш керек да. Ар бир нерсенин өзүнүн акысы бар да. Мен ошондой деп түшүнөм да, ошон үчүн кыжалатчылык кылбаш керек. Кыжалатчылык кылган болсо анда ибадаты дагы болуп калат. Андан кийин бул жерде баягы пендебиз ар кандай. Мен бир учурда бир ушемени тамашалап айтып койсом, кээ бир кишиге катуу тийип койду окшойт. Бир кездерде молдолорго мына бул киши туура айтып атат. Эң башында келгенде Алланын ыраазычылыгы үчүн деп келгенбиз. Башында. Негизи таза жүрөк, таза. Ушул нерсени мен деле ар бир пенде эң биринчи динге киргендеги эң биринчи даваттагы өзүңдүн сезимиңди кайтарып ала албайсың. Анткени сен ал кезде таптакыр башка жүрөгүң ушунчалык таза ушундай болуп калган. Кийин дүйнөгө аралашып нерсеге аралаша берип кайта ал нерсе кайтып кетет да. Баягы эме жаңылап туруш керек деп атпайбызбы иманды. Анан ошол Алланын ыраазычылыгы үчүн деп болгон эменин сыйлыкты мен акыретте алам деген менен иштейт да. Негизи дин жолунда жүргөндөрдүн эмеси анткени түшүнүгү бар да. Анан эми бир учурда ушундай болуп калды. Ар бир ушу райондун, областтын имамдарына муфтият динге кызмат кылгандыгың үчүн деп медаль тапшырып калды го. Анан мен ошондо тамашалап койгом да. Бу кандай болуп калды эми? Бул жигиттер Алланын ыраазычылыгы үчүн деп кызмат кылып атса. Силер ошондо Алланын ыраазычылыгы үчүн кызмат кылып атасыңар, силер молодецсиңер деп мындай болгон темирди алып келип туруп мойнуна илип койсо. Тигилердин фикиринин баарын, эмесинин баарын бияка буруп койбодубу молдоке? Эми ал жигиттер эми Алланын ыраазычылыгы үчүн дебей, муфтияттын ыраазычылыгын алышым керек деп. Анан бул бидат болуп, демек айланып кетет да, адатка айлана баштайт. Анан республиканыкы, областтыгына медаль тапшырат, молдоке тиги райондукуна тапшырат, райондун айыл өкмөт, айылдагы молдолорго тапшырат болуп, анан кийин эме кожо көрдү болуп эле бирдеке кылган жерден соткага тартып өзүн чыгарып эле блогер болуп кетпейби? Мен кылганымды көрсө, мага медаль берсе деген. То есть эң жакшы боло турган белекти баарын буруп келип туруп бир темирге же бирмеге байлап койгон менин түшүнүгүм боюнча туура эмес болуш керек деп ойлойм. Ал үчүн Алланын ыраазычылыгы үчүн деген ниет менен иштеш керек. Определенный ал эме жалпы ошол жердеги элди жоопкерчиликти мойнуна алып аткандан кийин аларды акыретке узатып атат. Алардын никесин кыйып жашоосун баштап берип атат. Ошо туура тартип жолу менен баштап берип аткан молдого биз ыраазычылыгыбызды айтып турушубуз керек. Эмгегин аны кыжаалат кылбашыбыз керек. Ага айлык кылып берип турушубуз керек. Ал эл катары муктаж болбой жашаш керек. Ошондо ал киши эмне кылат? Ал молдоге илимин дагы бекемдеп, дагы ошол айылдагы балдарга ата-энелер даже молдокеге 1 сааттан 1 жумада жок дегенде
балдарын мечитке барып окуй турган кылыш керек. Окуй турган болсо ошол окуган эмгегине дагы кичинеден ыраазычылык тыйынын берип туруш керек. Аны милдет кылбаш керек. Анткени ага баласы илим алып атпайбы? Акырет үчүн илим алып атпайбы деген түшүнүккө келишибиз керек бизчи. Аны доомат кылбаш керек, док кылбаш керек. Биз берип койдук, мынтип койдук деп. Эми айылда үйлөнсө, bir жылда bir as эле айылда 5-6 бала үйлөнөттүр. Анан ошол 5-6 бала үйлөнсө, ошол нике ошо молдо кыйып, нике кыйып койсо, ошого 1000 сом акча берип койсо, ошону сөз кылышат анан кийин. Ал туура эмес. Эл өзү ушу өзүш керек, ойлонуш керек. Бекер эмне сага не бирөө эме өзүнүн ишин кылбай эле эме кыла бериш керек беле. Ар бир нерсенин өзүнүн акысы бар да. Ошондой түшүнөм да. Ошон үчүн кайрылам мен, бир туугандар. Ошон үчүн оор көрбөңүздөр. Анан эмне десе эле, а молдо мынтет да, молдо тигинтет да деп дебей, андан көрө ушул молдо биздин акыретибизге жол көрсөтүп аткан адам, баарыбызды ыйманга чакырып аткан адам деп ойлонушубуз керек. Эми Аллага шүгүр азыр жаштарыбыз жума намаздарда, көп жерлерде, мечиттерде аябай жаштарыбыз көбөйүп кетти. Биздин учурдагылардын баары жанакындай астыбыздан мышык өткөсө жүрөк зырп этип, ушу тагдырыбызды ушул мышык өзгөртүп коет экен деп түшүнгөн адамдарданбыз. Ошон үчүн тиги тамашалап деле айтып атам, эртең менен жумушка эшикке чыкса, тиги машинесине каргачып койсо сүйүнүп, мен байыйм деп аткан адамдар мына биздин курактагылар да. Ошо каргадан умит кылыпчы. Мен сахнадан тамашалап атам, баягы орозодон эме болбосун. Бирок баягы ачуу чындыкты айтат экенсиң да. Карганын богуна сыйынып атасың, бокко сыйынып атпайсың, Кудайдан рызкы келет дебей. Карганын көчүгү силерге РСК банкпы депчи. Ой жүгүртпөйсүңөрбү? Рызкыны Кудай берет да, бул жерде кандай карга менен. Тем более сен карга башыңа чыгып кетсең жуунушуң керек, анда сүйбөйсүң кайрачы. Ошон үчүн адашуу көп. Ошо адашуунун баарын туура жолго сала турган милдет, өтө чоң милдет бул кишилерде. Биз дагы туура болсо, кандай болсо дагы өзүбүздүн дараметибиз менен мечитке кирбегендин баары концертке келдиңерби, рас деп эшикти жапкыла. Эми кача албайсыңар, эми 2 саат силерге дават айтам деп мен концертимдин эмеси жолу бүт дават жолу менен кетет да. Ошон үчүн ушул кезге чейин ар нерсе болуп маймыл боло берсек, эми биягы жок дегенде ушул келген элдерди, мени сыйлап келген элдер аркылуу мен ошол бир сөзүмдү айтып калсам, бир келген 100-200 кишинин бир 3-өөнө таасирленип калган болсо, ошо туура жолго кирип кетсе, ал да аркасынан канча кишини алып келет деген тилегибиз бар да. Ошон үчүн орозодо орозо эле эмес, бул таксыр айткандай болду деп орозо бүткөндөн кийин же ооз ачкандан кийин эле кайра сигарет чегип алып, анан кийин кайра насыбай чегип алып Кудайды алдап атасыңарбы же кандай ойлойсуңарбы? Ошо же туура эмес иш кылып коюп туруп анан мечит салып койсом, анан мени күнөөмдү кечирип коет деп өзүн алдагандар дагы Кудайды алдап аткан кишини деле ой жүгүртсө болот да. Ошон үчүн жана мен кээде ойлойм, ооз ачырып аткандарга рахмат, бирок эл көрсүн ниетим бизге белгисиз го, бирок көпчүлүгү атаандашып аткан ошондо байкайсың да. Мен дагы ачырып койдум, мен дагы ооз ачырып койдум деп мактаныш үчүн болгон ооз ачырганың ал жөн эле болуп кетпеди. Биякта жүрөктөгү ниетиң башка болуп атпайбы сеничи. Андан көрө сен көрүнбөй муктаж болгон бул таксыр айтканда айылга барып, өзүң туулган жериңе барып муктаж болгондор көп. Ушулар өмүр бою сага батасын берет, рахматын айтат. Ошол жака барып ушуларга un алып бер, чай алып бер, оозун ачып кой. Бияка келип мечитке очередке туруп ал, анан мен дагы ачтырдым, мен деп. Же болбосо ончакты курсагы ток бай болгон досторуңдун дасторконго жайып алып мактанба. Алар ныксырап, ооз тийсе ушул жерден деп жеп чалат иште деп атат. Муктаж болгон адамга берсең, ошону ар бир нерсесин жеген сайын тамшанып, рахат алып жейт. Ошончолук ошол жеп атышы менен сага ыраазычылык ошол. Ошончолук тамшанып жеп атканы менен сага ошо сооптун жазылышы ошо да. Беркиге болсо байлыкты берип койгон, бирок андан рахатты алып койгон да. Жайнаган нерсе турат, жесе жегиси келбейт, ушинтип турат. Муктаж болгон адамдардын тамак жеши, алардын ооз ачтырышы, анын ушунчалык рахат болуп анын жеши бул башка нерсе да. Ошон үчүн билишибиз керекпи деп ойлойм да. Кандай нерсеге туура жолду тандап, биз туура жол издешибиз керек колдон келсе.
ушул жагынан туура ушул жагынан биз сооп алып алалы депчи. Анан эле жөн эле адатка даранып, мен тиги ооз ачтырып коюшум менен тиги уятко анан тиги ооз ачтырып коюшум. Ооз ачтырам деп милдет эмне эле тиги мода кылып атыпчы, тарава намазынын баарын калтырып атышат да. Мен атайын көрсүн деп атам телевизордон, досторума деле айтып атам да. Тарава намазынан калтырып атасыңар. Кайра эле жөн эле ожоктон чакырып, анан барып алып ошол жерде курсагыңда отурасың, телефон карап, ушак сүйлөп кайра кетип атасың. Намазга да жетишпей калат. Ошон үчүн достор, ооз ачыра турган болсоңор, ошо кыйналган адамдарга ооз ачтырар деген оюмду айтып кетким келет. Жакшы кеңештер бердиңиз. Сиз эми бир кездери Чүй облусунун губернаторунун кеңешчиси болгондо куттуктадым эле. Эми мени да куттуктап койсоңуз болот. Бул дамылага кеңешчи болдук Чүй облусунун казысына. Анан ушул кеңешчи болгондон кийин эми жакшы кеңештерди айтып динге пайда келтиришибиз керек да. Азыр эми президентибизге рахмат. Дин таануу сабагы кылды да, бирок иман сабагы деген ниети бар эле. Азыр эми дин таануу сабагы деп өтүп атат. Бирок ошол иман сабагын мечиттерде имамдарыбыз баштап берсе, ошол жаштардан имандуу адамдар чыкса мамлекетибиз өнүгүп өсөт деген жакшы ой болуп атат. Ошол сиз айткандай кружокко же бул дүйнөнүн бир вактылуу ийгиликтерге жетиш үчүн акча төлөйт курстаргачы. Бирок имамдарга ошол эки дүйнөнүн бактылуулугун үйрөтүп атат да. Ошого бир аз тыйын бериштен аянат да. Молдо милдеттүү дегендей кылыпчы. Молдонун да сиз айткандай семьясы бар. Ошол иман азыр мол жакында каникул келатат. Ошого молдолорго иман сабагы жаштарга өтүшүн кандай көз эме кылса, ушундай кеңешти. Ошону жүргүзсө болобу? Мош спонсорлорду табып чай берип жаш балдарга, ошолор ата-энесин сыйлоо, мекенди сүйүү имандан экенин түшүнүп, даже мектебин жакшы окусун. Бул алжабр, валмукабал, алгебра бүт илимдер өзү динден чыккан илимдер да. Ошол жагын жакшы окусун деп, имамдар жаштарга иман сабагын өтсө кандай дей ойдосуз. Эми негизи бул боюнча ошол ар бир мечиттин уставында да жазылган, ошол имам ошол жергиликтүү элине сабак өткөнгө укугу бар. Албетте имам өзүнүн баягы убактысына жараша, шартына жараша мечиттерде сабак өтүп аткан имамдарыбыз бар. Аллах таалам ошолордон ыраазы болсун. Андан тышкары дагы ошол атайын мечиттерде ошол тиешелүү муфтияттан же ошо казияттан уруксат алып мечиттерде ошо сабак өтүп аткандар да бар. Кичинекей балдарга Аллах таалам ыраазы болсун. Сиз айтып кеткен ушул иш-чаралар негизи бүт эле мечиттерде уюштурулуп жатат, жакшы болуп атат. Жайында мында Кудайга шүгүр ошо летний лагерь деп 15 күндүк, 20 күндүк кылып ошо балдарды набирать этип, ошол кичине исламдын баштапкы принциптерин үйрөтүп, мусулман бала кандай болуш керек, кандай максат менен жашаш керек, кандай ниет менен жашаш керек, элге жерге кандай кызмат кылыш керек, ушул сыяктуу жакшы сабактарды өтүп, жайында жакшы курстар уюштурулуп жатат, Кудайга шүгүр. Мындан ары да эми Кудай буйрса ошо биз дагы жакшы план проекттерди кылып атабыз. Кудай буйрса ошо бир жакшы имамдарыбызга бир семинар өткөзүп, бир окуу лекцияларын өткөзүп, анан ошонун негизинде да кийин ошол жергиликтүү элине, ар бир имам өзүнүн айылында жергиликтүү элине барып, ошонун негизинде сабактарды өтсө, бизде ошол Кыргызстанда салттуу ислам деп коет, ошол Ханафи мазхаб, Матурidi акыйданын негизинде жакшы сабактар дагы Кудай буйрса өтүлүп, дагы чоңураак күчкө кирет деп ошо чоң үмүттөбүз, Кудай буйрса. Мен бир ушул убакыт эле болуп калыптыр, жыйынтыктай турган бир нерсе айткым келип кетти. Тиги мына азыр бул жигиттин кийинип отурганы кыргыздын өзүнүн каада салтына, үрп адатына ылайыкташкан кийим, калпак. Бизде динге аралашпаган, динден түшүнүгү жок адамдардын баары бул арабты дин деп түшүнүп алган адамдар көп да. Ал улут өзүнчө. Пакистан ал өзүнчө улут, алардын өзүнүн каада салты бар, алардын өзүнүн кийими бар. Өздөрүнүн жер жаратылышына ылайыкташкан кийимдери бар. Анан ушереки мен даватка барып калганда ушинтип ойлоном да, биздин курактагы ата-энелери балдарын урушуп койгону мындай да, бирөө өзүңдүн туура эмес кылган иштериң аркылуу динден бирөөнү алыстатпа деп айткан сөз бар го. Ансарындай мына мисалы, кыргыз өмүр бою өзүнүн кийимин кийип чоңойгон, ошого сиңип калган да, көз карашына, жүрөгүнө сиңирип алган ушул нерсени. Анан телевизордон көрсө, Пакистан, арабка окшоп кийингендер баягы террорист болуп, согуш кылып, ушинтип эле жүрсө, аны көрүшкөн. Анан кийин даватка барып атышпайбы балдар. Балдар даватка барганда ушундай кийим менен барса, бул башка.
Эгер эшикке чыкканда ой бирөө эшикте чыгарып атыптыр деген эшикке чыкса, эшиктин алдында 4 пакистандык турат да. Же араб турат. Кийимдер ошол, сакал ушундай койгон, тапчке кийип алган жанагындай. Буттарды да жубай коётушпай келип, эмеде жүрөт да талаадачы. Анан адам биринчи көзү менен көргөн боюнча ой жүгүртөт да. Караса эле тигилер турат. Ак жөнөкөй кыргыздын динден алыс кыргыз. Бул сразу не кылат? Ачуусу келет да. Оюнда мынтет. Булар мени араб болсун дегени келдиби дейт. Көрдүңбү? Кыргыз да тиги өзүнүн эмесинде. Анан баргандан ал тиги имандуу болдар. Ассаламу алейкум, кандайсыз, жакшыбы? Ал акыбалыңыз кандай? Жакшы турасызбы десе эле бул мынтет. Алейкум ассалам. Не? Дейт. Анткени бул бияктан көзү менен көргөн менен жин келип барды да. Анан эме кылыңыз, мүмкүн болсо мечитке өтүп коесузбу деп ал. Имандуу болдар да, жакшы сөз айтат. Десе бул, болтур, бара бери келет дейт. Мына уже укпай койду. Тават укпай койду. А эгерде эшикте бирөөлөр чыгарып атыптыр деген эшикке чыкса, мындай кийинип турса, 5-6 бала. Күйөө бала болуп келгенсипче, кудага келгенсип анча мисал башына тебетейин кийип алып мисалы, кыштын күнү болсо ичигин кийип алып, тебетейин кийип алып турса, ассаламу алейкум, аксакал кандайсыз, ата жакшыбы? Жакшы. Кыргыз мал жанды жакшы көрөт эмеспи? Мал жаныңыз кандай? Акыбалыңыз жакшы? Жакшы дейт. Жакшы кабыл алат да, туура. Анан сүйлөшүп келип анан мечитке жүрбөйсүзбү? Сүйлөшүп отурайлы десе анан ичинен, ушинтип деле мусулман болсо болот турбайбы дейт да. Ошондо көп адамдарды мусулманга тартканга жакшы болот. Ошон үчүн биздин каада салтыбызга, үрп-адатыбызга туура келбеген кийимди пайгамбарыбыздын сүннөтү десе эле ошол экинде кийиниш керек деп дагы түшүнүп алган адамдар бар. Жабык кийиниш керек, ыңгайлуу кийиниш керек. Эми арабтардын шейшебин кийип алып мен ат мине албайм делет. Мисалы карап көрсөң, ар бир жерин өзүнө ылайыкташканда. Анан араб ал улут өзү. Ал улут. Арабтардын арасында дагы Меккеде жашап атып, Меккенин ичине кирбеген араб бар. Мисалы араб десе эле бул аябай эле бир баягы Куран тили араб тили менен келгендиктен пайгамбарыбыз ошондой болгондуктан эле биз ошол экини дин деп түшүнүп алгандар бар да. Арабтардын ичинде канча акмактары бар, туура эмес иштерди кылган. Толтура мисалчы. Анан аларды идеал тутпаш керек. Дин башка. Дин башка. Динди кандай кабыл алып, эме алган ар бир улуттун өзүнүн жүрөгү менен Кудайды жалгыз экендигин таанып, башка нерсеге фанат болуп, башка нерсени аралаштырбаш керек. Ошон үчүн биздин жана салттуу ислам деп атканыбыз ошо өзүбүздүн үрп-адат, каада салтыбыз менен болуп, анан өзүбүздүн ылайыкташкан маданиятыбызды жакшынакай кошо аралаштырып алып жүрсөк, анан биз улут катарында жоголбойбуз да. Жүзүбүз да калат да. Сен калпак кийип туруп атпайсың. Сел десем чалынып алып жерде отурсаң, сен азыр передача бүткөнчө жаман көрүнөт. Сеничи эмне болду депчи. Азыр бу жерден азыр мени жаман көрүп атышат. Ушул калпак кийип албайбы деп. Көрдүңбү муну? Мисалы да, ичине. Тигөккө жакшынакай калпак кийип алыптыр. Бул деле калпак кийип албайбы дейт да. Көрдүңбү? Бизде баары бир өзүбүздүн эмебиз бар да, каныбызда. Ошон үчүн мен айтайын дегеним бул кылып аткан балдар, имандуу балдар аябай көбөйүп атат. Бирок ушул башка улуттун кийимди динге байлабай эле койсо да. Ал өзүбүздүн кийимибиз бар да. Өзүбүздүн жакшынакай кийимибиз менен кыздарыбыздын өзүнүн кийген жакшынакай сонун кыргыз кийимдерибиз бар. Элечек кийип алып азыр мисалы апаларыбыз отурса кандай сонун жарашып атат. Ал элечектин канча философиясы бар. Ал кепинди башына алып жүрүп атпайбы? 1-2-3 кишинин кепинин кошо башына алып жүрүп атпайбы апаларыбыз? Тоо далада жүргөндө өлүп калса, неме болуп калса, ошо кепинде көмүп коелу деп. Башына көтөрүп жүрүп атат. Ошон үчүн жанагы бул теңирчи деди, анан тигил араб кул деди, уруша беришет го. Ар ким өзүнүн тили менен айтат Кудайды. Бизде жараткан деп да айта беребиз. Теңир деп деле айта беребиз. Көкө теңир деп деле айта беребиз. Бирок бир эле Кудайды түшүнөбүз да. Орустар Бог деп айтат. Арабтар Аллах деп айтат. Ар бир өзүнүн тили менен айтып атат, бирок жалгыз эле Кудайды айтып атабыз да. Анан ушунун ортосунан деле бөлүшүп, тигил айтып койду, муну айтып койду дебей, биз түшүнүп беришибиз керек. Баарыбыз бир эле Кудайдын алдындагы адамбыз деген элечи. Анан өзүбүздүн үрп-адатыбыз бар, каада салтыбыз бар. Ошону менен башка улуттан айырмаланып турабыз. Мисалы Түркмөнстанга барсаң, өздөрүнүн каада салт үрп-адаты менен жашашат алар мындай. Түркмөнстанга келгендей сезесиң. Арабка барсаң, сразу арабтардын кийими өзүнүн эмесин арабтардай сезесиң да, туура? Анан Кыргызстанга келсең эле
же Арапка келген билбейсиң, же Пакистанга келген билбейсиң, же баары эле аралашып эле жүрө берип. Алар как турист катары карап коюшубуз керек биз андачы аларды. Кийим кечен кийип жүргөн туурабы? Но кыргыз бойдон эле жүргөн жакшы да. Сакалды дагы аккуратно алып жүрүш керек да. Анткени башка адам менен эме кылбаш керек да, башкалар динден качырбаш керек. Сакал жакшы, ошон үчүн сакалга жамынып алып, сакал коюп алып, бирөөлөр нишенин ичине кирип алып алдап аткандар да көп. Кийинген, жамынып кийинген кийим да жакшы. Кыздар даже сулуу болоюн деп, жоолук салынышып жакшынакай болуп турмушка чыгып кетейин деп, жоолук салынып алып ошентип атпайбы? Демек ада жакшы да. Бирок ошол экен өзүбүздүн салтыбызга, эмеске ылайыкташтырышыбыз керек да. Өрнөктөр менен кийим мисалы үчүн Жусуп Баласагын атабызды карайбызбы, Тоголок молдо, Курманжан Даткайнебиз, Нур молдо, кандай аталарыбыз мындай жарашыктуу. Эми селдеге окшош да бу, тебетей, калпак жакшы жарашыктуу. Мына президентибиз да өзү баштап берди, өзү кийип атат. Имамдарыбызга да кийгизип атат, Аллах ыраазы болсун. Мына кыздарыбыз кечээ деле ошо биринчи айымыбыз чыгып туруп, мисалы, Ноорузда кандай сонун кийим кийип чыкты. Биз өзүбүз ошол эки эле салтыбыз менен кыз келиндерибизди ошондой жакшынакай өзүбүздүн кийимибизди кийишибиз керек. Жоолук обязательно салыныш керек. Бизди кыздарыбыз жоолук салынып келген, турмушка чыккандар. Ошол сиз эми дин алымы катары ошо айтып кетсеңиз, ошо хиджаб дегендин түшүнүгү, сүннөт деген кийимди кандай ошо шариятыбызга, биздин Ханафи мазхабы боюнча кандай ошону айтып кетсеңиз. Бул кыз келиндер, ошо апаларыбыз кийген кийим, хиджаб бул өзү парз болуп эсептелинет, милдеттүү түрдө кийиш керек. Хиджаб деген ошол мындай хажаба деген ошол фейлден чыгат, мындай жабуу, тосуу дегенди билдирет да. Демек, ошол аял затын Аллах Таала ушундай исламда кадыр баркын өтө көтөрүп таштаган, аябай өйдөлөтүп койгон. Ошол аял заты өзүнүн ушул тулку дене боюн чоочун эркекке көргөзбөсүн, бир гана махрамдары көрсүн деп ошо атайын бир хиджабты парз кылган. Ошондой бир жабынып, оронгон лайыктуу кийимдерди. Анан эркек кишилер үчүн болсо ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кийген кийимине ылайык кийимдерди кийишибиз керек да. Аялдарга эми кандай хиджаб десе, ошол толук авратын жаба турган, ошол биздин мазхаб боюнча ошол жүзү, анан алакандары ачык болсо болот, калган баарын жабыш керек да. Ошол лайык жаба турган кийимдерди кийсе, бул хиджаб болуп эсептелинет. Толук эчтеси денеси көрүнбөй турган болуш керек, эч кандай дененин очертаниялары да көрүнбөй турган болуш керек. Ошондой кийимди кийсе, бул хиджаб болуп эсептелинет. Аллах Тааланын астында милдеттен кутулат. Анан албетте сөзсүз түрдө ошондой жагындай паранжа кийүү же баягыдай бир биздин менталитетке, биздин элдин арасында мындай баягыдай альбинос деп коет го, баягыдай айырмаланып кала турган бир кийим кийиш, бул мындай биздин менталитетке туура эмес элек да. Ошол себептен элге туура келе турганына жаңы эле бул борончу агабыз айтып кеткендей, мисалы биринчи айымыбыз ошол эме кийип чыкпады, элечек жакшынакай хиджабка ылайык кийимчи. Ошондой кийимдерди кийсе, же болбосо жөнөкөй, мисалы бизде ар бир кыргыздарда өзү кыргыздын дипломатиясы өтө эмеси чоң да, аябайчы. Мисалы үчүн ушу башыбызда кийип турган калпакты эле алсак, мисалы үчүн кичинекей балдарга ошондой бир ар түстүү кызыл, жашыл өңдүү калпактарды кийгизген, мындай бойго жетейин деп калгандарга бөлөгөң, анан баягыдай ысык суукту көрүп калгандарга кичине бой мелер карасы бар. Ошондой бул дипломатия болгон экен да, ошо кыргыздарды илгертеден элечи. Ошол эле сыяктуу кыз келиндерге да ошол кичинекей кезинде кандай кийим, бойго жеткенден кийин кандай кийим, турмушка чыккандан кийин кандай кийим, бүт ошол аялдарда да ошондой бир дипломатия болуп, ошол ылайык кийимдер кийген да кыргыз элчи. Бул тарыхыбыз муну тастыктайт. Жабык эле кийип келишкен. Баардыгы ушуну тастыктайт, бүт тарых тастыктайт. Ата бабалардан, ушу мурда өткөн мурдагы кылымдагы аталарыбыздан деле сурасак, ошол баары ушуну тастыктап берет, ушундай болгон депчи. Ошол себептен азыркы учурда ошол кыз келиндерибиз хиджаб кийгенде да ошол биз менталитетке ылайык кийсе, анан эркек кишилер да ошол пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайык кийим кийет дегенден кийин ошол Кыргызстандагы менталитетибизде элге кандай ылайыктуу кийим болсо ошондой кийгенибиз туура болот. Анан эми азыркы учурда баягы чет мамлекеттен мына жигиттерибиз бар, окуп келип атышат, окуп келип эми ошол жерин баягы 10 жыл, 15 жыл жүрүп калгандан кийин ошол жактын менталитет менен кошуп чогуу келип калат экен да. Ошол эми андай учурларда ошол окуп, ошол жердин илимин алып келели, ал жердин менталитетин алып келбейли биякачы. Биз өзүбүздүн менталитетибиз бар, ошол ылайык мына жакшынакай мындай калпак, сүннөткө ылайык ушундай костюмдарды, мына сиз жаңы эле айтып кеткендей, ажообуз Садыр Нуркожоевич ошол дин башында турган жетекчилер, имамдар,
медресенин мугалимдерине ошо бир единый форма болсун, бир үлгү болсун, ошол негизинде бир кыргыз менталитетине ылайык болсун деп ошо азыр мына мен кийип тургандай костюмдарды тиктирип берген. Мына мен билишимче бир 3000ден ашык ушундай даана тиктирип берди. Ошо президентибизден Аллах таалам өзү ыраазы болсун. Дин жаатын бүт болгон жагынан колдоп аракет кылып берип атат. Буга да ошо Аллах таала мактоо шүгүрлөрдү айталы. Бул да ошол бир өкмөт тарабынан, президентибиз тарабынан дагы ислам дини үчүн болгон Ханафи мазхаб, Матурид акыйданын негизинде чоң бир салымдары. Аллах таалам албетте бул салымдарын кур калтырбайт. Аллах субхан таала сөзсүз түрдө булардын ушул кылган кызматы үчүн, дин үчүн соопторун, ажыр сыйлыктарын берет. Ошого байланыштуу эми баардыгыбыз ушул дин жаатында жүргөн адамдар ушул сүннөткө ылайык кийинебиз десек, ушул мына ушундай кийимдерди кийсек өтө жакшы болот. Эң главный сүннөт дегенден мурат, максат ошол авратты жаба турган кийим болуш керек эркек үчүн. Аял үчүн хижаб дегенде да ошол аялдын фарз авраттары жаба турган кийимдер болуш керек. Ошону кийсе, ошол менен жетиштүү болот. Аллах тааланын астында да, пайгамбардын астында да жүзү жарык болот ал кишинин. Дин устам аял заты дене мүчөсүн көрсөтпөй кичине кененирээк кийиниш керек. Эмнеге дегенде ал кемчиликти жаап турат дейт. Бир аял толук болушу мүмкүн, бир аял арык болушу мүмкүн. Бир аялдын буту түз болушу мүмкүн, бирөөсү кыйшык болушу мүмкүн. Бул нерселердин баары жабылып турат. Кичине кененирээк болуп турса, кемчилик жабылып турат. Адам дискомфорт сезбейт да өзүн. Канчалык диндин пайдалуулугу. Азыр мен тамашалап концерттерде айтып атпайм. Азыр прическаңар канча деген акча кетип атат. Башыңар жакшынакай жууп алып туруп, жоолук салынып албайсың бир сомун кылып элечи. Эконом жагында алып көргөн. Анан атаандашы бири-бирине. Тигинин мындай кийиптир, анан тигинин мындай кийиптир деп атырып, мурда 4 эле нерсе болсо адам баласына дейт, ушу тамак, унаа, үй, анан кийим болсо ушу 4 нерсе. Азыр ушул нерсени машакатты 40 нерсеге көбөйтүп алдык. Жакшы үйүң болбосо, башканыкынан жакшы үйүң болбосо жүрөгүң оорулуу болуп, башканын жакшы минип жүргөн машинесине мен жетпей коем деп кыжаалат болуп, тиги мындай кийим кийиптир, мындай деп, тиги баланча тамак ичиптир, мен минтпей тамак ичпей калдым деп. Анан баягы пандемия эме ковид болуп атканда да мен интернеттен чыгып ушул жактан да айттым го, мен өзүм кесиптештерим, сен жакшы тамак жеген, жакшы тамагыңды телефонго чыгарып алып, эмне чыгарып атасың? Азыр бирөө курсак ачып отурат. Ар кай жерге барып эле жеген тамагыңа айтып эле мактана бересиң. Сен ал өзүң мактанганың менен башка бирөөнүн эмесин эметип атасың да жүрөгүн ортотпойсуң. Жетпей аткан адамды. Ошон үчүн бул динде баардык нерсе өзү тартиби менен, эрежеси менен болот. Ошонусу менен жакшы. Анан өзүбүз кандай ошол нерсеге көнсөк, ошо менен жашасак, ошол да бизге ыңгайлуу. Анан биз кыргыз ач көз болуп эле ар кимдин үрп адатын, каада салтын алып эле тойдо деле оригинальный болсун деле башка бирөөнүн салтын, анан да башка бирөөнүн салтын өчөп эле ашмалтайбыз чыгып кетти. Өзүбүздүн эле жакшынакай эле салтыбыз бар. Ошон үчүн орозо кабыл болсун да, уже 2 саат, 1 саат болуш керек, 2 саат болуп кетти окшойт биздин сүйлөшкөнүбүз. Ошону кыскартайлы анда. Биздин ошол Аллах таалам бактылуу болсун деп бизге дин берди. Анан бизге ушундай каада салттарды бар, каада салтыбыз. Ошол биздин жашообузду Алла таала жеңилдетиш үчүн дин берген. Ошол дин менен жашап бактылуу болсок, бул Алла таала бизди жаратканын жакшы билет, бизге эмне пайда, эмне зыян. Ошол Алла тааланын даяр формуласын пайдаланып эле өзүбүздүн динибизди кармап, салттарыбызга аткарып дегендей бактылуу жашаса болот экен да, туурабы? Дин деген ушул бактылуулук да. Ошо баарыбызды Алла таалам бактылуу кылсын. Орозо айыңыздар дагы берекелүү болуп, соопторго жете бериңиздер. Мындан 11 айда эле жакшы иштер кыла бериңиздер. Сиздер менен бүгүн бизде конокто артисттердин имамы Борончу Ажикебиз болду. Жана Чүй облусунун казысы Абдулазиз Ажы Чыныбеков болду. Жана сиздердин уулуңуздар Рустам Молдобеков болду. Сиздер менен дагы эле аман эсен көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Орозоңуздар кабыл болсун.